Малик деген да ошол күндүн эгеси болуп атат да. Бул күнү башка бир падыша жок. Туурабы? Неге бүгүнкү күндө деле Аллах Тааланын падыша да, туурабы? Бүгүнкү күндүн деле эмне үчүн кыямат күндүн, жаза күндүн гана падышасы болушу мүмкүн? Бүгүнкү күндө деле. Себеп дегенде бүгүнкү күндө туура Аллах Таала бардык күндөрдүн, бардык нерсенин эгеси Аллах Таала. Бирок башка да бир падышалар жүрбөйбү? Мен падышамын депчи, туурабы? Ана ошолорду бүгүнкү күнү, жаза күнү сен о мурун падыша болуп жүргөн күн адамдар дагы не дейт? Силер дагы жоксуңар. Жоксуң. Менден артык, менден башка эч бир кудай жок, эч бир падыша жок деген түшүндүрөт бу жерде. А молда Маликте туура. Бирок бул жерде айырмачылыгы Маликте бир гана баягы буйруктарды башкарылат. Ким тозокко кетет? Ким бейишке кетет? Аллах Таала кимди каласы бейишке киргизет. Аны неге сен бейишке киргиздиң деп сурай албайсың да? Алланын буйругу, Алланын каалоосу. Неге тозокко киргиздиң деп да айта албайсың да? Көрдүңүзбү? Ал-умуру би хаватимиха деген ошол себептен да баягы биздин акыркы нафасыбыз не нерсе менен чыгат. Өмүр бою намаз окуп жүрүп, не акыркы сөзүндө Кудай Таалага куфурлук кылып өтүп кеткен акыбалда болушу мүмкүн. Bunun teskerisi ömür boyu bayağında Kuday Taala'dan жөө качкан адам эле, бирок акыркы өлөрүнүн алдында эмне Кудай Таалага иман келтирип өтүп кетип атпайбы? Туурабы? А кээ бирөө бар, өмүр бою Кудайдан качып өтөт, жөө. Анан өлөрдө дагы кайсы бир чуңкурда калып кетер менен Кудайдын иши жок да. Анан кээ бир адамдар бар, алхамдулилла сиздер, биздер ошол адамдардан болойлук. Өмүр бою Кудай Таалага кулчулук кылган, жана дагы акыркы нафасы дагы Аллах Таала менен иман келтирип, Аллах Таала деп өтүп кетет да. Ана ошо төртөөнүн негизинен бизге белгисиз да, туурабы? Сыртынан көрөсүң, мындай болуп жүргөндө, бирок кечөгөн эле арак ичип жүргөн киши кыяматка барып, алхамдулилла сиз баягы жаннаттын эң төрүндө отургансыз, мындай жакшы баягы хурлайн, тажримин тахтиялан хары, деп ушундай жакшылыктарды көрүп атып эле мындай кылчайып карасаңыз баягы алкаш жаныңда отурат да, наркы жактачы. Алда өзүнчө бир бейиште отурат. Ошол күндүн ээси мына Аллах Таала. Буга эч нерсе деп айта албайбыз. Себеп дегенде ошол кишинин акыркы демине биз гарантия бере албайбыз да, иман менен өтөбү, же болбосо имансыз өтөбү. Туурабы? Биз үмүтүбүз бар, иншалла. Ал дагы бейишке кирсин деген. Албетте бул нерсе баягы аракты ичкенге бир жол бериш эмес, балким биз ошол нерсеге кескиндүү түрдө айта албашыбызды айта кетейин деген ой бар да. Макулбу? Яумуддин. Динден мурат эмне? Яумул жаза. Жаза беришлик. Жаза кандай болот? Эки түрдүү болот. Бирөөсү жакшы, бирөөсү болсо жаман. Жаман жаза бериши мүмкүн, жана дагы жакшы жаза берилет. Ошол иншалла ким бейишке барат, же болбосо ким тозокко баратты ажыратып элди экиге бөлүп кое турган күн ошол Аллах Тааланын мүлкү. Аллах Тааланыкы. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Ияка. Ияка тууралуу эмнени айтып бере аласыздар? Айтыңыз. Замир Мунфасил. Мукаддам мафул би. Дагы таксис. Таксис кылат. Дагы айтыңыз. Сени касымдырамын деген. Ана могул нерсени ким айта алат? Могул эмне? Ия деген. Касымго түшүндүк. Касым мафулун бих экен, мукаддам экен, таксис болду, сага гана деген маана берет. Ама иясы эмне? Баягы сарфта биринчи падкурска барган кезде замир мунфасилди кантип окуйбуз дегенде ияка, иякума деп окуп үйрөнгөнбүз, Бирок ошону суроо берип көрдүңөр эле, мо иясы эмне деп. Машалла. Бизде падкурста окуйт да бул нерсеничи. Мо ия эмне экендигин биздин падкурстардан сурасаңыздар четко кылып айтып берет. Дамла монтуп ар бир колун көтөрүп алып айтат, бул ия эмне экендигин. Могул жерде сиз ия жөнүндө айтып атасызбы, мафулун бих деп, же бул ка жөнүндө айтып атасызбы?
Ка жөнүндө айтып атпайлыкпы, туурабы? Каны айтып атабыз. Мафулун бих, замир мунфасил, мансубун да. Мансуб неге мафулун бих болуп атат? Мабниун алал фатха, туурабы? Анан кийин могу ия болсо тура берет да. Бул ка, кума, кум, ки, кума, кунна, ху, хума, хум, хи, неме ияха, ияхума, ияхунна деп кетет да. Же болсо ия, же болсо ияна, а бирок жанакы ия жана жүнү турат да. Баары 14 сыйгада дагы ия өзгөрбөстөн, эч бир абалын өзгөртпөстөн турат. Эми мен сиздерге бул нерсенин эмне экендигин айтпаймын. Себеп дегенде могул жерде жооп бересиңер, иншалла. Интернеттен сурап аласыңар. Ияка на'буду. Кимге өтөбүз? На'будуга. На'буду. На'буду. Биз не кылабыз? Ибадат кылабыз. Кимге? Сага гана. Могу сага гана деген сөздү каяктан чыгардык? Өзүңүздөр айтмакчы, тагдим кылгандык үчүн, өзүнүн жайы каякта эле? Ка могул жерде болчу, артында туруш керек эле, туурабы? Ошол жайы өзүнүн жайынан, өзүнүн жайын тыштап туруп, башка жайга же болбосо алдыга өтүшлүктүн өзү таксис кылат. Таксис деген эмне? Гана, сага гана деген маананы берет, туурабы? Ошондо биздин ибадатыбыз бир гана сага болсун. Биз сага гана ибадат кылабыз, туурабы? Анан могул жердеги нун не мутакаллим, жамы мутакаллим. Неге бусал ияка а'буду деп айтпайбыз? Неге? Ияка а'буду деп айтпайбыз. Себеп дегенде ар бир инсан Аллах Тааланын алдына келген кезде өзү жалгыз тура албайт. Карасаңар кыямат күндө деле мында карасаңыздар бардыгы чогуу барабыз да. Махшардагы чогуу болот. Анан кийин жамаатыбыз, намазыбыздагы жамаат менен чогуу болот. Инсан өзү жалгыз жол таап кете албайт да. Мен өзүмчө силерди тыштадым деп коюп, тыштадым деп коюп, өзүнчө бир жолду таап кетем десең адашасың да. Чогуу болойлук. Чогуу биргеликте болойлук, бир ойдо болойлук, бир кадамды тыштайлык, бир ибадатты кылайлык, бир Кудайга сыйынайлык, чогуу биргеликте. Ошондуктан бизде могул жердеги мен жалгыз намаз окуп атсам дагы, мен бардыгыбызды чогуу кошуп алып туруп, Алла, мен могу мусулмандар жамааты бар го, канча адам намаз окуса, мен ошолор менен биргеликте, алар менен кошулуп, сага ибадат кыламын. Бир гана сага ибадат кыламын. Артыгыраак эмесмин, өзүмчө бир жол таап кеткен жерим жок. Баягы эле пайгамбардын, жана сахабалардын, жана дагы табииндердин жолун жолдоп атам дегенди билдирет. Эми дагы могул жерден айта кетелик. Могул ияка на'буду кандай жумлага кирет? Фейлия, Могул жумла фейлия, могул жерден баштап фейлия башталды. Буга чейинки өйдөнкү сөздөрдө кандай эле өйдөнкү аяттарда исмия болуп аткан, экөөнүн ортосунда танасып жок да, шайкештик жок. Бул исмия башталды, орто жолдон фейл менен башталып кетти да. Ошондой синхият экөөнүн ортосунда баягындай танасып бар болушлугу үчүн башындагы тетиги биринчи аятка кулу деген фейлди коебуз. Максаты эмне экен? Максаты башынан баштап аягына чейин пенденин сөзү болушлугу үчүн да. Пенденин сөзү болушлугу үчүн. Пенде кудум эле бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтып атат да. Анын башына кулууну коебуз. Пенделер, Кудай бизге кайрылып айтып атат. Силер эгерде намазга ида кумтум иля салати, намазга турган кезде сиздер не кылгыла? Фатиханы окуган кезде бисмилладан баштап, же болбосо алхамдулилладан баштап окугула деген сөз болуп атат да. Хамд Фатиханы баштагыла окугула деген. Эгерде иякан кулууну койбой турган болсок, анда жанакы биринчи аяттан баштап могу иякага чейинки аяттар Кудайдын сөзү болуп калып, Кудайдын сөзү болуп туруп, мына моундан баштап туруп пенденин сөзү болуп калат да. Эгер андай кылбай турган болсок.